Айтпы Омаралиева Жалал-Абад шаарынын тургуну 10 небереси бар. Мында борбордон келген неберелерин келери менен балдар ойночу аянтка алып жөнөгөн. Биринчи эл аралык балдарды коргоо күнүндө балдардын көңүлүн көтөрүп, үйдө да майрамдайбыз дейт. Балдар биздин келечегибиз. Балдар үчүн өтө камкор көрүшүбүз керек. Кудайга шүгүр, мына неберелерим Бишкектен келишти эле бүгүн. Ушуларды айландырып ойнотуп жүрөбүз. Ушу балдардын баардыгынын ден соолуктары чын болсун, ата-энелер менен аман болушсун. Балдар ушу паркка алып келип ойнотушат, энелери. Ошол ойнотобуз. Үйгө барып майрам кылып беребиз. Ата-энелер да аталуу күндө калаадагы балдар ойночу аянтка балдарын ойнотуп кетүүгө ашыгышат. Бөбөктөр үчүн түркүн оюндардан тарта электрондук кунааларга кезекке турган балдардын саны арбын болору маалым. Ал эми ата-энелердин кээ бирлери бир күн мурун майрамдап кетебиз дегендер да бар. Бир күн мурун келебиз, ушу кичине ойнойбуз, кетебиз. Көңүлүн ачып дегендей балдардын. Кичине болсо эми балдарга шаң тартуулайбыз да. Балдар үчүн жашагандан кийин. Кана көрөбүз, аз калдыбы? Эртеден кийинби? Көрөбүз да. Жалал-Абад шаардык мэриясы тарабынан Акбермет балдар үйүнүн психоневрологиялык балдар мекемесинин тарбиялануучуларына, психоневрологиялык балдар үйү жана кургагучу корусуна кабылган балдарга 10 миңден акча каражаты каралган. Андан сырткары 640 балага белек акча каражаттары камдалган. Тымчы балдарга аз камсыз болгон үй бүлөлөр жана тоголок жетим, жарым жетим балдарыбыз быйыл 640 балага Жалал-Абад шаардык мэриясынын бюджетинен 500 сомдон 320 миң акча каражаты бөлүнүп берилген. Андан сырткары иш-чараларга эч кандай акча каражаты бөлүнбөйт. Биринчи уюм күнү биздин Барп театрынын алдында концерттик программалар, балдар спорттук иш-чаралар өткөрүлүп, майрамдык мааны тартуулайт. Балдар биздин бактыбыз, келечегибиз, жашообуздун жарыгы жана маңызы. Дени сак, адептүү, акылдуу, билимге умтулган балдарды тарбиялоо үчүн мамлекет, ата-энелер, жалпы эле коомчулук алардын зордук зомбулуктан, турмуштун суугунан коргоп, мээрим төгүп, туура жол көрсөтүлүп тарбияланылышы керек. Барчынай Жанызакова, Жанузак Нурдавлет уулу, Жалал-Абад шаары.